ачык айтып, ак сүйлөшөбүз. Спутник Кыргызстан радиосунда Ачык кеп программасы. Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосунун Ачык кеп программасы өзүнүн түз эфирдеги уктурууларын улантат. Биз соңку учурда абактан чыккан адамдарга кандай психологиялык жана социалдык колдоолорго муктаж болуша тургандыгы тууралуу талкуу жүргүзөлү деп жатабыз. Буга себеп соңку учурда ошол 2020 жана 2021 жылдын башында президент тарабынан бир нече ошо абакта отурган адамдарды амнистия кылуу иши жүргүзүлгөн болчу. Буга байланыштуу коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып атат, терс жана ар кандай колдоо иретинде дагы. Мына ошондуктан биз ошол абактан чыккан адамдарды кандай психологиялык колдоолорго муктаж болушат деген теманын алкагында кеп кылалы деп турабыз. Ал үчүн студиябызда конокторубуз бар. Тааныштыра кетсем, Спутник Кыргызстан радиосунун Ачык кеп программасында конокто Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин Октябрь району боюнча адиси Жанаркүл Жылдызбекова жана ушул эле министрликтин алдындагы пробация департаментинин Октябрь району боюнча башкы адиси Жакишев Толубай. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Биздин кичинекей студиябызга кош келипсиздер дейли. Анан ушул багытта ардактуу угармандар, сиздер да катарыбызга кошулсаңыздар болот. Спутник Кыргызстан радиосу YouTube каналы аркылуу, ошондой эле Спутник Кыргызстан уналгысы Facebook баракчасы аркылуу эфирди көрүп, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Ал эми биздин конокторго түз суроо бергиңиздер келсе 0312 66 42 82 номери аркылуу байланышка чыгып, ошондой эле 0566 42 82 номерлери аркылуу жазуу түрүндөгү суроолоруңуздарды кетирсеңиздер, түз эфирден окуп коюуга аракет кылабыз. Ал эми биз болсо ушу суроолорубузду берүү менен уктуруубузду баштасак, алгачкы эле суроом болсун, ушул абактан чыккандардын психологиясы көбүнчө несе кандай болуп өзгөрүп калат? Саламатсыздарбы? Абактан чыккандан кийин бул мөөнөттүн өзүнүн жазасын ошол жабык мекемелерде өтөгөндө сөзсүз психологиясына кедергисин сөзсүз тийгизет. Себеп дегенде ал коомго аралашпайт, өзүнүн туугандарынан алыс болот, башка чөйрөдө жүрүп, өзүнүн жаза мөөнөтүн өтөп, анан биздин кадимки коомго аралашканда анын кайрадан коомго аралашуусу өтө кыйынга турат. Себеп дегенде ал көптөн бери керек болсо ал мисалы 10 жыл жазасын өтөп чыккы чакты коом өзгөрүп кеткен болот. Мисалы бат-бат эле 50 жылда эл жаңы дегендей улам жаңы нерселер өзгөрүп атат. Анын кайра аралашуусу кыйын болуп калат. Ошолорго негизги багыт көрсөтүү, жардам көрсөтүү бул негизги пробация органынын деги эле коомчулуктун негизги маселеси болуп эсептелет. Себеп дегенде аларды кайрадан кылмыш кылуусунун алдын алуу, кайрадан коомго аралашып, кадимки жашоосун баштап кетүү бул негизги биздин максат болуп, милдет болуп эсептелет. Ал эми пробация органы буга карата кандай иштерди алып барып атат дегенде, биздин ушул бүгүнкү сурообуз социалдык психологиялык жактан кандай жардамдар көрсөтүлүп атат дегенге токтоло турган болсок, пробация өзү бул сыноо деп которулуп атат. Пробациянын өзү 4 түрү бар, жогоруда мурунку эфирлерде айтып өткөндөй. Бул постпенсиардык пробациянын негизги кардарлары болуп эсептелет. Башкача айтканда, өзүнүн мөөнөтүн өтөп, тиешелүү мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө аныкталган бир мөөнөткө бошотулган жарандар болуп эсептелет. Буларда чыкканда керек болсо буларда документтери жок болуп калган болот, же өтүп кеткен болот паспортунун мөөнөтү, жашай турган жери жок болот, үй бүлөсү аны карабай таштап кеткен болот, же болбосо кадимки эле жумуш менен камсыз болбойт. Кайра жумушка киришти, кантип киришти алар биле алышпайт башында. Ошондуктан биз колдон келишинче көмөк көрсөтүп, аларды соттолгон жарандарга биздин коомдо туура эмес көз караш бар да башынан элечи. Соттолгон десе эле бир кайрадан бир нерсе кылчудай болуп, эми жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт дейт. Ал кылмыш кылды, ошого жараша жазасын өтөдү, эми кайрадан коомго аралашыш керек. Ошолорго биз жардам көрсөтөбүз. Пробация институтунун киргенине 2 жылдан жүзү болду. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги алдындагы пробация департаменти 2019 жылдын 1-сентябрынан бери иштеп жатат. Булар иштегенде негизги мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулган жарандарга көмөк көрсөтүүдө биринчи жардам жогоруда сиз айтып өткөндөй психологиялык жардам болуп эсептелет. Көмөк көрсөтүү, аларга моралдык
жактан кайрадан коомго аралашуусуна көмөк көрсөтүү. Бул постпенсиардык пробацияга чейин эле биз немеден жабык мекемеден чыгаарына 6 ай калганда изилдөө өткөрүп баштайбыз. Бул чыга турган жери барбы, жашай турган үйү барбы, бара турганда үйүндөгүлөр кабыл алабы, документтери барбы, иштегенге иши чыккандан кийин табылабы, ошол боюнча 6 ай мурун эле изилдөө өткөрүп баштайбыз биз. Анан чыгаарына аз калганда социалдык көмөк көрсөтүүнүн жекече программасын түзүү менен чыккандан кийин эмне жардамдарды көрсөтөбүз. Мисалы, паспорту жок болсо, паспортун алып беришибиз керек. Биринчи мындай кылып, экинчи жумуш менен камсыз кылышыбыз керек. Үчүнчү үй бүлөсү менен балким жараштыруу процедурасын өткөрүшүбүз керек. Анан албетте сөзсүз психологиялык көмөк көрсөтүү. Ушулар боюнча иштерди түзүп баштайбыз дагы өзү жабык мекемеден чыккандан кийин ошол программа ишке ашып баштайт. Башкача айтканда паспорттун кабылына келтирүү, жумуш менен камсыз кылуу жана башка ушундай сыяктуу жумуштарды баштайбыз дагы сөзсүз программанын негизинде, ал бекитилген программанын негизинде иш алып барабыз. Эмне жардамдар керек болсо, өздөрүнүн коомго аралашуусуна болушунча ал дагы соттолгону менен ал дагы кайдымкы адам экенин түшүндүрүп берип, ар бир келгенде биз психологиялык беседа, не то что психологиялык эмес, жалпы ар бир биздин пробация кардарына келген сайын беседа өткөрүлүп турат. Аңгеме өткөрүлүп турат. Ошондо дайым багыт берип, көмөк көрсөтүп, ага психологиялык көмөк көрсөтүп, аны менен бирге эле анын кайрадан кылмыш кылуусун алдын алуу боюнча көзөмөлдө жүргүзөбүз да. Алы контролдоп, эмне жумуштарды кылып атасың, кайра ошол жолго түшкөн жокпу, мисалы уурулук кылган болсо, кайра уурулукка барып аткан жокпу, ошол боюнча көзөмөл жүргүзүп, ал боюнча толук маалыматтарды алып, аны менен бирге мисалы жумуш менен камсыз кыла турган болсок, ал кайра кылмыш кылбай калышы мүмкүн. Жол болсо үй бүлөсү менен кайрадан жараштырып, мисалы аялы менен, жол болсо туугандары менен эки ажырым жолго түшө турган болсо, аларга кайра жараштырып, жол болсо ошол боюнча кеп кеңештерди бергенде оңолгонго аракет кылат. Ошондон кийин анан коомго аралашуусу жакшырып баштайт деп айтсак болот да. Ошол боюнча иш аракеттерди көптөн жүргүзүп жатабыз азыркы учурда. Натыйжалар болуп жатабы? Натыйжалар сөз болуп жатат. Бул институт жогоруда айтып өткөндө 2019-жылы 1-сентябрь иштеп баштады. Бирок ага чейин жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын алдындагы жазык инспекциясы иштечү негизи эле. Бирок ал жакта көбүнчө көзөмөлгө көбүрөөк көңүл бурулса, кийинки учурда азыркыда психолог менен социалдык кызматкерлер ушу пробация департаментинде жаңы кабыл алынып баштады да. Булар менен ошол жагынан дагы багыттарда көптөгөн иштер алып барылып жатат жана алгылыктуу, өтө натыйжалуу болуп жатат десек болот. Кайрадан кылмыш кылбай, коомго аралашып жаткан жарандар өтө көп. Жумуш менен камсыз кылуу, документтерин камсыз кылуу боюнча өтө көп жардамдар болуп жатат буюрса. Толубай мырза, сизге суроо берейин деп атам. Жогоруда Жанаркүл айым айтып калбадыбы, биздин коомчулукта ошол абактан чыккан адамдарга карата пикири бир аз туура эмес болуп калат айрым учурларда депчи. Анан ушул пробация кардарларын сурай турган болсок, алар кандай көйгөйлөр менен кайрылып жатышат, коомчулук кандай кабылдап атканы сиздерге айтып келеби же айтпайбы? Жок, андай нерсени деле айтып келет. Биз күн сайын бурда соттолгон кишилер менен иштейбиз. Биздин пробация кардалар менен тесно жумуш алып барабыз күнү менен. Айткандары бар, ачылгандары бар. Кандай мамиле кылсаң, ошондой алар да мамиле кылат. Ошончудан биринчиден ошо именно пробация немеден, органыбыздан бизден баштасак, буларга жакшы болот да. Келгенде моралдык поддержка берсек, уже ошодон башталып, жумуш башталып баштайт. Келгенде эле биз деле жок, сен соттолгонсуң, сен мындайсың, сен жамансың дей берсек, ошондой эле отношение болот. Коомго дагы, өзү дагы ошондой образ жизни алып бара баштайт. Ошон үчүн биз биринчиден түрмөдөн бошоп келген болсо, жат кабактан бошоп келген болсо, биз келгенде башында биринчиден бизге учутку турганда, ошону биз кандай колдоп, кандай кармап кетсек, аларда көбү, эми баары эмес, конечно, көбү туура жумуш алып барып, туура жашоосун туура болуп баштайт. Ошон үчүн көп нерсе бизден да зависит этет, именно биздин органдан. Ошол туура эмес, коом туура эмес кылып атса, туура эмес отношение кылып деметип атса, биз ошону барып сүйлөшүп, түшүндүрүп, жардам берип неметсек, аларда кой, андай кылбай эле коюн, кылмышка барбай эле коюн, жакшы жашайын, эч кимге жамандык кылбайын деп, ошентип аларда ошентип өзүнүн жашоосун түздөп баштайт. Келгенде эле анан коом үйүнөн дагы жакшы кабыл албай, коом да жакшы албай, же жумушун таба албай, мен коллегам айткандай неметип алып, кыйналып баштаса, уже ошол биринчи фактор болуп калат да, ошол кайра кылмышка барышчу.
Ошон үчүн биз аны туура башында келгенде эле жакшы колдоп, жардам берип, түздөп кетсек, түздөлүп жакшы неметип кетет. Бул жактан аялдар менен эркектердин психологиялык абалында айырмачылык болобу же баарында эле ошо бир окшош кетеби? Сөзсүз айырмачылык болот дегенге мүмкүн. Себеп дегенде мисалы биздин жабык мекемелерден аялдар жагынан карай турган болсок, мисалы алар деген кайрадан аралашып кетсе жеңилирээк болот экен. Себеп дегенде туугандары деле кабыл алат, мисалы үчүн бала бакырасы бар. Албетте балдары деле өзүнчө чоңоюп калды, ата энеси жок, мисалы үчүнчү 5 жылдап, 10 жылдап эгер жабык мекемеде жазасын өтөп кала турган болсо, балдарынан да өз алдынча чоңоюп калат. Эми бала деген баары өзүнчө чоңоюп калгандан кийин энесинен башкача болуп калат, мисалы үчүн. Сыртка чыккандан кийин кадимки эле кылып жүргөн бизде, мисалы, соттолгон жарандардын башка райондордо айта албайм, биздин райондо бир 80% жогорку билимдүү да. Анан кайрадан өзүнүн кадимки жумушуна киришкенде деле кыйынчылыктар жаралып кетет, бирок аялдар негизи кайрадан аралашуусу оңоюраак деп ойлойм да, эркектерге салыштырмалуучу. Себеп дегенде туугандар деле кабыл алып, анан аялда менимче жоопкерчилик көбүрөөк тугу дейм. Жоопкерчилик көбүрөөк, кайрадан аралашып кетүүсүнө кой деген түшүнүк болот экен да. Мырзаларда ага салыштырмалуу азыраак го деп ойлойм да. А так биз түз жолго салып кеткенге аракет кылабыз. Андан тышкары ар бир райондо пробация совети бар. Ошол жакта райондо территориальный органдар менен совет түзүп, мыйзам жегинде, пробация мыйзам жегинде ошондой совет барып, ошол жактан советтен көп маселелер чечилип, именно жана жардам берчү маселелерди ошол жакка салып, бир кварталда бир жолу заседание болот, отурушу, чогулушу. Ошол жактан ошол көп вопросторду именно райондогу баардык керектүү органдар кошулуп, совет түзүлүп, ошол жактан маселелер чечилип, ошол кайра реализация болот да. Ошол дагы соттолгон кишилерге ошол көп жардамды ошол жактан көп нерседен чечилип, ошол болсо анан ошол район администрациянын башчысы болсо өзү указ чыгарып, распоряжение чыгарып, ошол менен дальше аткарылып биздин баардык органдарга неме болуп калат да. Обязательное исполнение болуп калат. Ошол менен да, ошол совет менен да көп жумушту аткарабыз, көп жумуш чечилип, көп маселелер чечилет. Именно персонально каждый кишинин өзүн жала эметебиз да, например, буда болсо там максат деген балага жардам бериш керек экен, момундай муктаж болуптур, момун чечелип, ошол жактан чечим кабыл алып, ошол жактан эметип, анан дальше реализация биз кылабыз, ошолордун органдар менен взаимодействовать этип. Бүгүнкү күндө, например, неме бар, кээ соттолуп келгендер деле окууга барат, окуу жайга. Краткосрочный. Кыска мөөнөттөгү окууларга. Ошолор айтып берип койсоң. Кыска мөөнөттөгү окуу жайларга азыр мисалы 3-4 кардарды уже биздин район кабыл өткөрүп окутуп жатабыз. Кыска мөөнөткө бекер окуп жатат. Мисалы телефон оңдоо, компьютер оңдоо боюнча бекер курстарга окуп жатат да. Бул жакта деген кадимки эле жарандар менен чогуу окуп, бул жана жогоруда айтып өткөндөй стигма деген болуп атпайбызбы? Адамдарды, биздин соттолгон жарандарды кодулоо маселеси башынан эле келип атпайбы? Коомдо мындай курч маселелерден болупчу. Буларга колдон келишинче жардам берип ошенткенде, мисалы кадимки балдар менен барып эле окуганда анда кичине өзүнө ишенүүчүлүк жогорураак болуп калат экен да. Мисалы ага чейин эже мен соттолгонумду билсем, кошуналарым коркот, анан кошуналарым мен башкача мамиле кылып калат, анан айтпай эле коеюнчу мындай деп башында ушинтип баарында ушундай түшүнүк болот да. Себеп дегенде биздин коомдо ушундай түшүнүк бар. Анан акырындан айтып, анан жок андай эмес, эми бизде пробацияда пробациялык көзөмөлдүн өзүндө аз мындай менее тяжкий жеңил кылмыш 5 жылга чейинки ажыратууга, эркиндигинен ажыратууга мүмкүн болгон кылмыштарга кылган жарандар туруп атпайбы? Алардыкы эми мисалы бирөөнүн телефонун урдаган же болбосо ушундай да. Эми аны жаңылбас, жак мүдүрүлбөс туяк болбойт, жогоруда айтып өткөндөйчү. Аны оңдогонго аракет кылып сырттан сыноо мөөнөтүн берип атпайбы? Анан ошол жактан өздөрү дагы кадимкидей оңоло түшөт да. Мен барып жактан кадимки жарандар менен окуп, ага биринчиден кийин жумушка камсыз болуп атат буюрса. Экинчиден элге аралашып, өзүнө болгон ишенич жогору болуп, психологиялык жактан кандайдыр бир өзүнө бир тепкичке болсо дагы жогорку деңгээлге көтөрүлүп атат десек болот да. Ушундай сыяктуу жардамдарды берип туруш керек экен. Бирок жогоруда айтып өткөндөй дагы бир кайталайм демеке, стигма болуп коомдогу соттолгон жарандарга болгон кодулоо маселеси дагы эле курчураак десек болот.
коомго эмнелер түшүндүрүлбөй жатабы, маалымат жетишсиз болуп жатабы, эмнеге мындай абал болуп калган деп ойлойсуз? Жок, бул түшүндүргөндө эми бул бүгүн эле чыгып калган жок да бул маселе. Себеп дегенде соттолгон деген жаран соттолгон жаран дегенди укканда баарыбыз эле бир башкача ассоциация келет да. Мисалы соттолгон десе кылмышкер депчи. Ал эмне кылып кылмыш кылган, эмне болуп барган аны эч ким териштирбейт, мисалы үчүнчү. Мисалы эми баары кылмыш кылды да. Анын айласынан урдуп алды же бир нерсе десем азыр бирөө туура эмес кабыл алышы мүмкүн. Ал бирөөнүкүн урдуп атпайбы деп чын эле кылмыш кылды. Ал жазасын өтөп атат чындыгында. Бирок элде деген бир соттолгон жаран болсо эле башкача адамдай кабыл алып атпайбы? Жазасын өтөп чыгып атпайбы, бирок юридикалык жактан ал таза адам болуп чыгып атпайбы. Бирок андай эмес, бизде башкача кабыл алат. Ал кылмышкер барса керек болсо балдар менен кошуна балдары менен ойнотпой коет керек болсочу. Сенин атаң соттолуптур, анын атасы соттолуптур, аны менен чогуу ойно деп аны менен барса кошо кылмыш кылчу деп болчу. Анан коомго түшүндүрүш өтө кыйыныраак болуп жатат. Бирок жашаган жери боюнча биз барып келебиз да. Мисалы жашаган жери боюнча бизде сотко чейинки пробация деген бар. Ал деген айыпталуучуларга биз изилдөө өткөрүп, соттун атайын токтому чыгарылат бизгечи. 30 күнүн ичинде бизге изилдөө өткөрүп, корутундуңарды бергиле өзүңөрдүн депчи. Ошондо биз кошуналарына барып атайын сурамжылоо кылабыз да. Кандай мүнөздөлөт, өзүн кандай алып атат дегенде башында вопростор болот чындыгында. Эмнеге бул соттолот, ушинтип атып жөн эле жүрчү эмес беле деп. Ал айыпталуучу. Ага деген сот күнөөлүү деп таба элек. Бирок бизде кошуналар туура эмес түшүнөт да. Бирок азыр ушул жерден да кайрылып кетким келет. Соттолгон адам кадимки эле бизге окшогон адам. Эми бир жолу туура эмес жолго барды, бирок аны оңдоп кетиш бизден да. Аны до конца аягына чейин ушинтип түртө турган болсок, андан жакшы адам чыкпайт. Мисалы, кичинекей кезде баланы деле жаман дей берсең, жакшы бала деле жаман болот деп атпайбы? Ансыңарындай бир ката кетирдиби? Ошол катасы менен кайра коомго аралаштырып тартып алышыбыз керек. Болбосо андай жарандарды көбөйтө берген менен коом оңолбойт да. Ошону коомчулук өзүбүз түшүнүшүбүз керек. Колдоо көрсөтүшүбүз керек. Колдоо келишинчечи деп ойлойбуз да. Ошо пробация кардарларынын ичинде жашы жете электер да болобу? Аларга кандай өзгөчө ыкмалар колдонулабы? Анткени оорураак болуп калат болсо керек аларга, Албетте. Психологиялык жактанчы. Албетте, жашы жете элек жарандар бар, бирок саны өтө эле аз. Бир райондо 1ден 2ден сан алышы мүмкүн. Аларга албетте өзгөчө ыкма колдонулат, педагогикалык, психологиялык жактан толук кандуу жетилүүлүк болгондуктан аларга сөзсүз биринчиден ал мыйзамдуу өкүлү менен келет. Ата энеси болобу, же болбосо неме менен доверенность менен аныкталган мыйзамдуу өкүлү менен сөз келет. Өздөрү жалгыз келгенде кабыл алганга акыбыз жок алардычы. Мыйзамдуу өкүлү менен чогуу келгенде алар менен аңгемелешип, эмне иштерди кылып жатат. Буларга көбүнчө көмөк көрсөтүүгө, жакшы туура жолго багыттоого немеге ошого басым жасалат да. Себеп дегенде булар толук кандуу жете элек да, сиз өзүңүз айтып өткөндөй. Эгер 9 жыл деле бүткөн болсо, кечки мектептерге орноштуруп, же болбосо курстарга окуп атат азыр бизде жарандар. Кадимки курстарга окутуп, же болбосо коомдук уюмдар көбүрөөк буларга кызыктар болот да. Жанагы атайын тренингдер, психологиялык жактан атайын өздөрүнүн инсандык өзгөчөлүгүн өнүктүрүү боюнча тренингдер көп-көптөн болуп атат бизде. Ошолорго катышып, көп-көптөн өздөрүнүн кандай десем, өнүгүп атышат деп айта алам да. Буларды туура жолго салганга багыттап, ошол өзгөчө иш-аракеттер жүргүзүлөт, буларга өзүнчө. Бул мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан иш-аракеттер десек болот да. Анан ушул эле коомчулукту жалпы айтып калдык, кабыл болбосо. Ошол туугандары, ошолордун кабылдоосу жакшыраак болсо, мындай тетири жолго кайрадан түшүп кетүү эмес ыктымалдуулугу аз болсо керек, туугандардын кабыл алуусуна, жакындарынын кабыл алуусуна карата. Сөзсүз түрдө. Мисалы, сыртта жүрүп, жанагы пробациялык көзөмөлдүп атпайбызбы? Алар мурунку эле сыртта коомдон обочолонтпостон жазасын өтөгөн жарандар да. Алар керек болсо жабык мекемеге кирип чыккан эмес да, жалпак тил менен айткандачы. Ал эми жанагы мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулуп атпайбы? Мисалы, 10 жылга соттолуп, анын 8,5-9 жылын жакшы өтөгөн үчүн 1 жылга сыртка мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулгандарга кыйыныраак болот. А жанагы биринчи айтып өткөн немеде вариант
вариантында оңоюраак, себеп дегенде сыртта эле жүрөт, кадимки туугандары менен эле аралашат. Ал эми экинчи вариантында кыйыныраак болуп калат, себеп дегенде көптөн бери туугандары менен аралашпай, бала бакырасынан да алыс болуп калып атпайбы. Бирок туугандарына деле түшүндүрүп айтып жатабыз. Туугандар деле баары бир тууган болгондон кийин баары бир кабыл алат экен. Өзгөчө ата эне эмне болсо деле кабыл алганга аракет кылышат болушунчачы. Бирок эми анын үч эле бир тууганы болгону менен коомчулук деген түшүнүк бар болуп атпайбы, жумушка кириши кыйыныраак болуп жатат. Ошонун баардыгы коомчулуктан зависить этип калат да, көз каранды болуп. Анан дагы бир нерсе бар, ошол берилген ишеним, үмүт акталып жатабы? Баягы сиздер иштегенден кийин рецидив деп коет эмеспи? Ошондойго түшүп кеткендер аз элеби? Же болуп калабы? Эми 100% дегенге мүмкүн эмес го. Баары бир мындай немен тыйын эки бети бар да. Баардыгы кылмыш кылбай койду деп айткан өзү туура эмес болуп калат да. Себеп дегенде кайрадан кылмыш кылгандар сөзсүз болот. Бирок ушул так ар бир кызматкер так иштеп, аракет кылып колдон келишинче оңдоп жатышат. Колдон келишинче. Бирок 100% деп айтуу мүмкүн эмес. Бирок жетишкендиктер бар десек болот, Жетишкендиктер бар. Бүгүнкү күнгө бар. Көп кишилер, көп кардары, пробация кардылары биз ушу түшүнүктүү жумуш, өзүнүн жумушту алып барып, жардам берип, башкача отношение кылып алар менен кошо туугандай эле болуп калат экенбиз. Ушул күндөрү аны менен кошо күн сайын эмес, мезгил жоголуп түшүнүктүү жумуштарды жүргүзүп, жардам берип кошо кээде болот, жетелеп барасың. Паспорт жок болсо паспорт же тиги окууга болсо окууга менен маек барасың, монтип окуйсуң деп. Результаттар бар, на самом деле бар. Кишилердин көбү рецидив менин оюм боюнча ылдыйлап келатат. Бүгүнкү күндө ылдыйлап келатат. Көп кишилерге ошо наоборот жардам берип неметип турсаң, кылмышка деле баргысы келбей калат экен. Түшүндүрөбүз, сыноо менен бар, ошону өтүшүң керек, мындай кылышың керек. Надзор деле бар, конечно. Кылбасаң мындай тигиндей деп таанып эметебиз. Эркиндиктен ажыратуу иш мүмкүнчүлүгүбүз деле бар. Нарушать этсең деп антты алып барабыз. Бирок биринчи неме маселе болсо, ошо соцработниктер жумушун алып барып туура жардам берип, психологдор өздөрү жумушун алып барып, жакшы жумуш алып барып неметсе, жардам берген сайын көп эле киши оңолуп, рецидив азайып келатат деп мен өзүм ойлойм да. Жакшы. Анан азыр бизде баягы өтө оор эмес кылмыш кылып жазага тартылгандар менен пробация институту иштеп жатпайбы? Анан мындай институттар абактан чыккандар үчүн же оор эмес кылмыш кылып катталгандар үчүн кандай колдоолор болушу керек деп ойлойсуз? Дагы кандай колдоолорбу? Ушул колдоолорду деле жакшы иштеп алып коебуз. Ушул деле жакшы жетиштүү деп ойлойм. Дагы кандай колдоолор? Билбейм, ошо социалдык, психологиялык колдоолорду көмөк көрсөтсө эле. Мен түшүнүгүм боюнча сиздер туугандары менен, жакындары менен да иштеше турбайсыздарбы? Алар дагы мындай кандайдыр бир социалдык десек болот го, социалдык мындай көмөктөргө муктаж эмеспи? Себеби үй бүлөсү менен мындай коом тескери кабыл алып калбайбы? Булардын үйүндө мындай адам бар экен, анан тигил экен деген сыяктуу коомчулук терс кабыл алды айтып атпайсыздарбы? Үй бүлөсүнө таасирин тийгизбейби? Атасы мындай экен, же баласы тигиндей деген сыяктуу. Биз иштеп жүрөбүз, практикадан көрүп атабыз, кээде болот. Бир үй бүлөдө бир кылмышкер болуп, ушу эркиндиктен ажыратып, өзүнүн жазасын өтүп келген болсо, ошо кошуналар деле ошондой отношение кылып калат экен. Биз барып изилдөө өткөргөндө же жашаган жерин көргөнгө барганда кошуналар деле айтып калат: бул семьясы начар, мунун улуу баласы соттолуп кеткен, кичүүсү дагы мына эми соттолуптур, анан тиги бу деп. Ошондой болуп калат. Ошондо биз түшүнүк иштерди жүргүзөбүз по месту, ошо на месте. Ал андай эмес, силер ошентирсең да болбойт, мындай болуптур. Колдон келишинче биз ошо кардарларыбызга да жардам берип неметебиз да. Бул өзү жакшы эле мына жазасын өтүптүр, жатка абада ошол жактан жакшы жүргөн үчүн бошотуптур. Значит, жакшы эле жүрөт, бирдемеси болсо деп өзүбүздүн телефондорубузду, адрестерди түштөйбүз. Ушул кайра кылмыш кылып жаман болуп атса бизге айтып койгула деп. Именно ошондой факт болсо бизге айтып кой, хорошо, биз ушуну көзөмөлдө өткөрүп атабыз. Нарушениялар болуп неметип, именно силерге мешать этип, бирдеме кылмыш кылып, жаман кайра болуп атса бизге айтып кой деп биз неметсек, ошондо уже алар мындай доверительный отношение кылып калат да. Бизге дагы ушул семьяга дагы уже башкача неметип калат. А то өзүңөр деле в принципе билесиңер да.
ой бул семья жаман деп эле семьясын ага чейин менин коллегам айткандай деле мунун баласы менен ойнобогула, мунун атасы соттолгон деп дагы ошондой дагы болот. Андай ситуациялар да көп болгон, андайды укканбыз. Ошону наоборот на месте түшүндүрүп, кошуналар менен да иштешет. кошуналар менен да барып кээде алабыз да маалымат алабыз, бул кандай эле деп. Анткени любой кардар келген мен жакшымын дей берет. Анан, например, досудебный пробация деген бар, ошондо изилдөө өткөрөбүз. Ошондо барганда кошулардан маалымат алабыз, бул кандай, жакшы жүрдү беле деп. Же жана жата абагында жатканда пенитенциарный пробация деген изилдөө бар. Ошону өткөргөндө да тиги өзү түрмөдө отурса 6 ай же 1 жылга чейин бошой турган, же мен өзүм удоого чыгыш маал келип калганда биз барып изилдөө өткөргөндө ошону да түшүнүк жумуштарды жүргүзөбүз. Абдан жакшы, сиздерге ыраазычылык убакытта бизге мыйык курууга макулдугуңуздарды бергендигиңиздер үчүн. Ардактуу угармандар, биз абактан чыккан адамдар кандай психологиялык жана социалдык колдоолорго муктаж боло тургандыгы тууралуу талкуу жүргүздүк. Ал үчүн биздин АЧК программабызда конокто Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин Октябрь району боюнча адиси Жанаргүл Жылдызбекова жана ушул эле мекеменин башкы адиси Жакишев Толбой болду. Ал эми уктурууну мен Шабдан Абылгазы уулу алып бардым. Спутник Кыргызстан радиосунан угушканча сак саламатта болуңуздар. Ачык кеп, камай айткандардын трибунасы.